жашоодо бардык адамдар багынткан ийгиликтерге жетсе болот. Сиздер жөнөкөй бир стратегияны, жөнөкөй бир эрежени түшүнүшүңүздөр керек. Бардык ийгиликке жеткен адамдар сиздер сыяктуу адам. Алардын дагы эки көзү, эки кулагы бар. Алардын бир өзгөчөлүк жери жок. Чокудагы адам чокуда төрөлүп калган жок. Ал чокуга чыкты. Ал аракет кылды, урматтуу сонбир туган. Спорт жаатында ийгиликке жетем десең, эң күчтүү спорттун башында турган Брюс Ли болобу, Мухаммад Али болобу, Майк Тайсон болобу, эң күчтүү спортсмен болсо болот. Ошондой аракет кылса болот. Брюс Ли бир секундда бир канча ударларды уруп салган. Ошондой тездикте аракет кылса дагы болот. Мухаммад Алинин бир эскере турган сөздөрүнөн Аллахтан байлык сурадым, ал мага динди, исламды берди дейт. Динден, исламдан, имандан түшүнүк берди дейт. Эң чоң байлыктардын байлыгы. Бирок спортто ким ийгиликке жеткен болсо, андан эки эсе көбүрөөк ийгиликке жетсе болот. Байлыкта дагы урматтуу сонбир туганым. Байлыкта эң бай азыр Роберт Кийосаки, Илон Маск азыр айга, Марска үй курамында отат. Ар кандай немелерди, райондорду, ар кандай үйлөрдү, ар кандай имараттарды курамында отат. Андан дагы күчтүүрөөк бай болсоң болот. Алар дагы сен сыяктуу кедей болушкан. Алар дагы сен сыяктуу машинеге жеткен эмес. Алар сен сыяктуу үйгө жагы жеткен эмес. Алар сен сыяктуу эч нерсеге жеткен эмес. Бирок аларда аракети эле болгон, өжөрлүгү болгон. Аллах Таала бир нерсени берет, өжөр адамга берет. Айтканымдай, миллионер, миллиардер эң күчтүү бай болсо дагы болот. Бийликтүү сот департаментинин директору, мамлекеттеги бийликтеги орундарды ээлесе болот. Бул даражага дагы жетсе болот. Болгону аракет жана өжөрлүк. Азыр мен 3 түрлүү нерсени айтып өттүм. Спорт, байлык, бийлик. 3 түрлүү нерсе, урматтуу сонбир туганым. Бирок ушул 3 түрлүү нерсе адамды өзгөртүп салышы мүмкүн. Адамды өзгөртөт эгер жүрөгүндө ыйманы болбосо адамдын. Спортсмен досторум өтө көп. Досум дейт, спорт залда машыгып, өтө катуу машыгып, тердеп, катуу машыккандан кийин атайын парктарды аралап кетет элем үйгө дейт. Пешком. Аралап кетип жатып 5-6 бала сүйлөшүп турса, айланып өтсөм болот дейт ошону. Бирок мен ортосун кесип өтөт элем дейт. Кандай бирөөсү бир удар берсе, кандай бирөөсү бир тебе берсе, аларды чачып салсам, майдалап салсам дейт элем дейт. Спорт мени өзгөртүп берди ушундай кылып дейт. Спорт демек өзгөртөт экен, эгер калпта, жүрөктө ыйман болбосо. Бирок урматтуу сонбир туганым, чыныгы спортсмен, чыныгы күчү бар адам жөнөкөй болот. Адамды өзгөрткөн бул күч экен. Дагы бир нерсе бар, бул байлык. Адамды өзгөртүшү мүмкүн, эгер жүрөктө ыйман болбосо. Байлык адамды өзгөртөт. Ыйман деген нерсе исламга кирип, исламдагы диндеги нерселерди түшүнгөндөн кийин жүрөккө кирет. Ыйман деген нерсе. Ыймансыз, исламсыз жакшы адам болуп жүрүү, бул урматтуу мусулман бир туганым, тамаксыз, тузу жок тамакты жегенге окшош. Дамы жок. Сен ыймансыз болуп туруп, канча иштерди мамлекетке, элдерге кызмат кылсаң дагы, бир күн барып бир этажга үйгө, бир машинага алданып калышы мүмкүн парага. Эгер жүрөктө ыйман болбосо. Биз андайлар көрүп эле жүрөбүз. Бир үйгө, бир квартирага алданып калган. Себеби анда жүрөгүндө ыйман жок эле. Бирок элдерге өтө көп кызмат кылган бул. Демек, байлык дагы адамды өзгөртүшү мүмкүн экен. Бийлик, урматтуу мусулман бир туганым. Жаныңда печат, ручка турат, бир кол койсоң, бир адам ояка кетип калат, бир адам бул жака кетип калат. Ошондой бир сот тармагында милиция, полиция, врач, бийлик отуруп калдың бир жерге. Бий болуп, бийликте отуруп калдың. Ал учурда дагы адам өзгөрүп кетиши мүмкүн. Адамды өзгөртө бериши мүмкүн ошол месте.
Бийлик келген учурда бир печатты бассаң ал түрмөгө кетип калат. Бир печатты бассаң ал боштондукка чыгып кетет. Ошондой учурларда адам өзгөрүшү мүмкүн. Ушул 3 фактор, 3 нерсе адамды өзгөртүшү мүмкүн. Урматтуу мусулман туугандарым, 3 түрлүү нерсе өзгөртөт адамды, 3 түрлүү нерсеге жетсе дагы болот. Бирок жүрөктө иман менен жетиш керек ал нерселерге. Спортсмен болом дейсиңби? Жөнөкөй бол, бардык нерсеге жетишесиң Аллахты. Байлык каалайсыңбы? Жетесиң. Байлыкты жүрөккө киргизбей, колдо колдон. Жүрөккө кирип алса чыгыш кыйын бул. Колдо колдон байлыкты. Бийлик келген учурда урматтуу мусулман тууганым, ал креслого сен келбейт элең эгер ал туруктуу болгондо. Туруктуу эмес, эртең сен дагы түшөсүң ал жерден. Туруктуу болгон, эч өлбөгөн заттын Аллахтын ысына барасың. Дагы 3 досубуз бар бул жашоодо. Биздин жашоодо 3 досубуз бар. Биз өлгөн күнү урматтуу мусулман тууганым, эң жакын досубуз бизди таштап кетет экен. Биз аны өтө жакшы көрөт элек. Өтө кучактап, мээрим менен карап, жада калса уктаганда, турганда, даратканага барганда, чыкканда, ар кайсы жерде кармай өлөт элең ал досуңду. Өтө жакын дос эле ал сага. Ошентип ойлойт элең сен. Эң жакын көргөн досуң өлгөн күнү бир канабындагы сени астанаңдан чыкпай сени таштап кетет экен. Саткындык кылат экен да, козёлдук кылат экен. Таштап кете турган эң биринчи сенин досуң бул сенин акчаң, байлыгың, бийлигиң, акчаң экен. Кайсыл жака барып таптың? Кытайга, Россияга, Америкага, ар жерге барып иштегени, барып тынымсыз тынбай дүйнө деп бар жок таштап ошону таптың, чогулттуң, сейфтерге бекитет элең, паластын төшөктөрүнүн астына бекитет элең. Эми болду, аны өлгөндөн кийин каалаган адам келип, каалаган жерге иштетет. Эгер сенин бала перзенттериң жакшы болсо, жакшы жака иштетип, сага сооп жетип турат. Балдарың дагы бале болсо, эми Кудай бериптир да сага. Аркаңдан наалат жетип турат. Сенин астанаңдан чыкпаган биринчи досуң сенин жыйнаган байлыгың, бийлигиң экен. Эми макул, ошону топтодуң. Бар жокту топтодуң, байлыкты, бийликти бар жок топтодуң. Эми ондан дагы оорурагы бар. Ошону топтоп бүткөндөн кийин 5 жыл, 10 жыл, ашы барса узак 15 жыл жашайсың ошонун ичинде. Эми өлдүң. Өлгөндөн кийин урматтуу мусулман тууганым, кайдан тапканыңа дагы жооп бересиң эми ошону. Кайдан таптың, кайсыл жолго иштеттиң, ошого чейин жооп бересиң эми. Ошончо нерсенин баарына жооп бересиң. Ал эми экинчи досубуз бар экен. Экинчи досубуз мүрзөбүзгө чейин барат экен. Барган досторубуз, булар жакын туугандарыбыз, досторубуз, эшмат, ташмат, класста чогуу окуган балдарың. Сени мүрзөгө чейин алып барат экен. Мүрзөдөн кайра келе берет. Мүрзөгө кошо кире албайт, бирок кирсе дагы пайда бере албайт. Ошондой урматтуу мусулман тууганым, кирсе дагы пайда бере албайт ал досторуң. Алар калды. Ал эми үчүнчү досуң бар. Үчүнчү досуң сени менен бирге кабырга мүрзөгө кирет. Ал ким? Кылган амалың, жакшы иштериң, кылган сооп кайрымдуулуктарың, жетимдердин башын сылаганың, студенттерге жардам бергениң, мечит ачкандарың, кайыр садакаларың, кошу жакшы амалдарың сен менен кошо кабырга мүрзөгө кирет экен. Ал жерде урматтуу мусулман тууганым, эми кабырда 3 суроо болот. Кабырдагы 3 суроо. Кабырда периштелер бар. Ал жердегилер взятка албайт, пара албайт. Ал жердегилерге удостоверениең өтпөйт. Ал жердегилер өтө каттуу периштелер. Себеби Аллахтын периштелери алар. Алардын көзүнө бир гана адилеттүүлүк көрүнөт. Башка нерсе жок, кызыктырбайт.
Ал жерге кирдиң, биринчи түн жатасың. Жөнөкөй элестетип көрүңүз, урматтуу мусулман бир тууганым. Жөнөкөй эле өлүмдү. Балдарыма үйүңө келип эле шашып, балдарыма бир нампан, эт-бет алып келейин дедиң дагы, акчаңды алып туруп, көчөгө чыгып кеттиң. Көчөгө чыгып эле светофорду карап, машинаны карап, анан мындай башың айланып туруп, бир машина келип сени уруп кетти. Көзүңдү ачтың, ойгондуң. Апаң, балдарың, бала чакаң, катының бардыгы илеп атат алдыңда. Мен тирүүмүн, эмне болуп кетти? Баягы денеңе башын коюп алып илеп атканын көрөсүң. Мен тирүүмүн, мына турамын го мен. Эмне болуп кетти? Эмне илеп атасыңар? Тирүүмүн мен. Сени өлүгүңдү алып барышат. Алып барышып, урматтуу мусулман бир тууганым, муздак суу, ыстык сууда жуунат элең, эми муздак сууда жуунтат. Кирсам менен жуунбайт, эми кирсам менен жуунтат сени. Эчтекени сезбейсиң, билбейсиң. Сен досторуң, жакындарың бардыгы майып тактан алып келет дагы, досторуң тактага көтөрүп алып, сени алып кетет. Тактан үстүгө чыгып алып, достор, мен тирүүмүн, эмне болуп кетти? Кайга алып кеттиңар мени? Мына турамын го мен. Жок. Элестетип көрүңүз, урматтуу мусулман бир тууган. Сени алып кетти, көтөрүп алып. Туура алып баратагын кабырды казышат. Кабырда кокус тирилип кетсе, кайтып чыгып келбесин деп, дагы бундайынчасы дагы казышат. Ошондойча тыгышат. Эми ал жерде дагы тынч жатсын. Келип биз тынчыбызды аласың дегенсип, үстүңө бир камаз топурак тып лопаткада досторуң, барбышкалар, жакындарың топурак ташташат. Өлсө дагы кайтып тирилип келбесин деп бир камаз топуракты үстүңө көмүп салышат. Эми ал жерде бирге бир калдың. Эч ким жок, жалгызсың. Урматтуу мусулман бир тууган, элестет, ушунча жашадың, бир амалың жок, жакшылыгың жок, эчтегең жок. Аллах Таала дагы, пендем, эми өзүң калдың, жалгыз калдың. Мына келет экенсиң го мен алдыма дейт. Жолугуша турган күн бар экен го дейт. Кабырдагы 3 суроо, урматтуу мусулман бир тууган. Биринчи экзамен. Мындан жакшы өтсөң, андан кийингилер жакшы болот. Бирок мындан өтө албасаң, бар жогу минуска кетет. Ал жердеги периштелер отургузат, суроону беришти баштайт. Раббың ким? Сени жаратуучуң ким? Диниң кайсы? Силерди араңарга жакшылыкка чакырган бир адам жөнөтүлгөн. Ал тууралуу эмне дейсиң дейт. 3 суроо болот кабырда. Кабырдагы биринчи күн жана 3 суроо. Жакшы адам болсоң жакшы жооп бересиң. Раббым Аллах, диним ислам, бизге жөнөтүлгөн, ал пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, аны ээрчигенмин, анын жолунда жүргөнмүн десең, жакшы өтсөң, жакшы суроого жакшы жооп берсең, Кудайым буйрса ал жагы жакшы болот. Жаман адам көмүлөт. Көмүлгөндөн кийин ага суроо берилет. Раббың ким? Диниң кайсы? Араңарга жөнөтүлгөн жакшы адам тууралуу эмне оюң бар? Хак, аны билбеймин. Хак, аны билбеймин. Хак, аны билбеймин дейсиң. Билбеген учуруңда бул жагы жалаң азап болот. Жалаң 3 цифрасы менен бүгүнкү сабак болду, урматтуу мусулман бир тууганым. 3 цифрасына өтө катуу ойлан. Ар ким ушул 3 цифрасынын арасында өзүнүн деңгээлин билип алса болот. Бардык адамдар өзүнүн даражасын билип алса болот ушул жерден. Кайсыл тепкичте экендигин. Бүгүн өтүп жатканда өлөргө жакын ла иляха иллаллах десе 5 кирет экен десе, угуп алып, оңой экен го, өлгөн эле ла иляха иллаллах десек болду экен го дебегин. Ал өлүм келген учурда тилиң сага кыянат кылат. Тилиң качат, айта албай каласың. Азыр мээң иштеп жатат. Мээң менен ойлонуп, мээң менен ла иляха иллаллахты айтыш керек экен го деп мээңде ойлонуп, жаттап алып, ушуну айта бересиң. Бирок өлгөн учурда мээ өчөт. Калп иштейт, жүрөк иштейт. Жүрөктө эмне болсо, ошол тышка ашкере болуп чыгат.
Ошол күнгө даярдан урматтуу Сооңгүл тууганым. Ошол күнгө даярдан.